Экинчи ирет үйлөндүңүз, анан жаштыгы көбүрөөк сизге дем шыкак береби же аята жаштык кылып атат деген көбүрөөк каталары болот бекен? Ошол эле жогорку кеңеште өзүңүздүн кызыңыз баш болуп, сиздин жаштыгыңыздын сырын көрөлү да. Көрөлү. Дүйнөдө эң алдыңкы клубтардын бири деп атпайсызбы? Эркек болсо үйлөнөт эле деп. Ушуга чейин барышканда көрдүңүзбү? Мына өзүнүн кудуктары. Ошол кудуктан чыккан артезиан суу гана түшүп атат. Оору деген түшүрүк жок. Токолдун баласымын да. Мынакей, бул жердин эң негизги касиети бул аба. Кийин кеч көргөн балдар ошондой даамдуураак болобу деп ойлойм да. Бир да байкадыңызбы, бир да жут жок. 4 аял бар деп айтып атышпайбы десем, жок, калган экөө дейт, алар ойнош эле дейт. Көчүк-сөчүктү чоңойтуп кадимкидей. Бул негизи ошол из калтыруу. Заманбап технология колдонулган. Баягы бал титиресе дагы бул эчтеке болуп тура берет. Эмнет бул эч убакта бузулбайт да, даже кыймылдап да койбойт. Кылымдардан кылым кала турган иш. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Бүгүн дагы кызык жерге келдик жана кызыктуу адам менен кызыктуу баарлашуу болот деген ойдомун. Бүгүн мейманым белгилүү ишкер Турусбек Мамашев. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы турасызбы? Рахмат, жакшы. Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын агам. Рахмат, мен дагы. Атайын ушул Манас айылы деген баягы бөлүккө келдик. Анан дароо эле артты кылчайып караганда Айкөл Манастын айкели турат. Анан бул айкелден баштайлыкпы? Айкөл Манас эмнеге ушундай ордо салдыңар? Эмнеге бул темага кайрылгыңар келди? Биринчиден мен ойлойм, сиз экөөбүз бүгүн ушул Манас атабыздын айкелинин жанынан ушундай бир баштаганыбыз эң туура, себеби деген бир чоң проблема бар да. Кыргыз бололу деп мына өзүңүз да айтпадыңызбы? Ушул жерден баштаганыбыз менимче эң туура. Бул биздин бүгүн коомдогу бирден бир көйгөй, чындап эле ушу кыргыз болуу. Биз өзүбүздү билбей, өзүбүздү тааный албай турбайбызбы? Биздин келечек, эгер биз кыргыз качан өзүбүздү баалап, өзүбүздү таанып, накта кыргыз болуп, ошо биздин маданиятты, биздин тарыхты сыйлап, эгер жашай турган болсок, анда кыргыздын келечеги бар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул тема бир өтө бөтөнчө тема. Аны Кудайым буйрса азыр сүйлөшөбүз. Не демекмин, кош келипсиздер биздин ушул кыргыз айылына, биздин комплекске, Дасме комплексине. Айсулуу Мамашеванын атасы катары көбүрөөк тааныласызбы азыркы тапта, же болбосо Турусбек Мамашев катары, өзүнчө личность катары, же Айсулунун атасы деп таанылып калдыңызбы? Менимче ишкер катары мени элдер тааныйт. Эч убакта бала атадан артык боло албайт. Бул деген кыргыздын баягы айткан өзүнчө философия сөзү бар да. Ата-эне деген эмне болбосун, кандай кыйын болсо ата-эне деген ата-эне, анын өзгөчө бир орду бар да. Ошон үчүн бул деген мени тааныйт. Мына ушу Дасмия компаниясына былтыр 30 жыл болду. 30 жыл артта калган биздин эмгегибиз бар да. Ошонун негизинде мени тааныйт. Турусбек Мамашев катары таанышат. Ишкер катары таанышат.
Бирок жаштар Айсулууну көбүрөөк тааныйт да агай. Анан мындай сыймык эмеспи дейм да мындай. Эгерде мени Ариеттин апасы катары эле тааныса, мен үчүн сыймыктуу болмок. Назира Айтбековасы жок эле болсо делечи. Мен түшүндүм. Бала жакшы болсо ата эненин сыймыгы да. Сүйүнчү, кубанычы. Мен кызымдын өзүнүн орду бар. Жакшы тарбия алган, жакшынакай окуп, жакшынакай мына ошо бир срок депутат болду. Эми колунан келишинче аракет жасады, иштеди. Мен эми өзүмдүн кызымды мактай албаймын, бирок жакшы тарбия алган, жакшы илими бар, билими бар. Мен кызым менен Айсулуу менен аябай сыймыктанам. Агай, бул жакта ушул иш жүрүп жаткан экен, иш илгери. Анан эмне жасап атасыңар, кандай планды көздөп атасыңар бул жакта? Биринчиден мен да сизди туурап колумду артка калып, жакшы. Бул өтө чоң бир долбоор турат алдыда. Мен айтпадымбы, ошо кыргыз бололу деп, бул чоң көйгөй биздин коомчулукта. Азыр баарыбыз эле түз эле чукча болуп жүгүрүп баратабыз да. Өзүбүздүн маданиятты, өзүбүздүн тарыхты, каада салт, деги эле кыргыздын турмушун унутпай эле баарыбыз ошол Европанын маданиятынын аркасынан түз эле жүгүрүп, тилибизди да унутуп атабыз. Өзүбүздүн маданият деги эле өзү тааный албай бир мындай бир экалас болуп мындай жашоо жүрүп атат да. Ошон үчүн биздин жаңы долбоор ошол жерде ошо балдардын борборун жасап, ошо балдар аркылуу биринчи негизи балдарды кызыктырыш керек да. Балдар биз чоңдор уже бизди кайрадан камырды жууруп өзгөртүш кыйын, биздин көз карашты, биздин психологияны, бирок балдарды азыртан тарбиялаш керек. Мен ойлоп атам, ушул жерде ар бир үй бүлө балдары менен келип, ошо неберелери менен келип, ушул жерде бир саат болсо дагы бир кыргыз болуп, өзүнүн дүйнөсүн, өзүнүн кыргыздын ким экенин, улуулугун көрүп, билип, өзгөчө балдар кетсин деген ой менен жасап атабыз. Бул жерде ошол бүт кыргыздын тамак ашы болот, оюн зоогу болот, комуздар ойноп атат, манас айтылып атат, арча түтөп атат, оюн мынакей селкинчек, ар кандай оюндар ошол кыргыздын ичине, турмушунун дүйнөсүнө кирип, анан өзүнүн улуулугун сезип, анан кийин кыргыз болууга, кыргыз болгонуна ар бир инсан, ар бир кичинекей бала ошо сыймыктанып, ошо өзүн таанып, кыргыздын баласы экендигин таанып, бир жашоонун өзгөртөт деген ушундай бир ой менен ушул максатты колдоп атабыз. Мен бул жака ушу кыргыздын эң чыгаан, баягы чыгармачыл инсандардын баарын топтоп атам. Алардын баары айтып атат, мына биздин неберелерибиз дагы уже кыргыз болбой калды. Кыргызча билбейт. Бул эң туура долбоор экен. Давай чогуу иштейли, бирге чогуулукту жасайлы, биз жардам берели деп мына ушу ишке киришти. Кудайым бурса, бул ишти аткарып, мындай ишти бүтүрүп алсак, анда ошол биздин борбордо бир аянч болот да, келип, ошол кыргыздын дүйнөсүнө кирип, бир саат, жарым саат болсо да кыргыз болуп кетсе, биз анда баягы долбоордун өзүнүн максатына жетти деп ойлойт элек. Бул мындай болгон сөз жүзүндө болгону менен чындап эле бул өтө бир оор көйгөй да. Себеби деген чындап эле биз билебиз баарыбыз. Айтып атат, биздин окумуштуулар айтып атат, биздин ошол улуу адамдарыбыз айтып атат, тилди билиш керек, биздин ушу маданиятты, тарыхты билиш керек. Но бир жагынан билип туруп кайра башка жол менен баратпайбыз, туурабы? Ошон үчүн менимче бул жерге ушундай долбоор бир 10 күндүн ичинде бүтүрөбүз деген оюбуз бар. Жаз келет, күн жылыйт. Анан бир жака чыгыш керек, эс алыш керек. Мына ошол келип эс алып, кыргыз болуп кеткиле деп ошондой бир жакшынакай шарт түзүп атабыз. Чын баягы бала азыр зетмундардын баары планшет, телефондорго дароо сүңгүп кирип аткандыгына байланыштуу. Ал жакта дээрлик мультфильм болобу, фильм болобу, материалдын баары орус тилинде болуп, анан жан дүйнөсүнө, канына орус тил көбүрөөк сиңип калып атат. Анан бул жакта баягы Добулбас болсо, комуз болсо, чопочор музыка угулуп турса, агай манас айтылып атса, баары бир каалайбызбы, каалабайбызбы, денебиздеги кодубузбу, денебиздеги программабызбы, кыргыз деген нерсе ойгонот эле, сонун экен агай. Аябай жакшы демилге көтөрүп турсуңар. Кудайым буйрса, мен да балам менен келем.
Сөзсүз келиңиз. Ана Күтөбүз. кыргыз балалуу чоңу биргеликте. Ошондой эле агайдын жеке эле мындай аябай жакшы ишиңиз агай. Бул кыргыздын уңгусу менен кошо заманбап жашоону дагы артта калбай, ошону менен кошо өнүгөлү, өсөлү деген дагы нерсеңиз бар экен. Анан атайын ушул биякты дагы заманбапташтырып жасап атканыңыз эко жашыл эко дейбизби, эмне дейбиз? Ошол жака салым кошуп атканыңыз да абдан жакты. А мындай көтөрүп аткан бир көйгөйлөрүнө, маселесине кийлигишкен же болбосо кеңеш берген учурларыңыз болдубу? Сөзсүз, албетте. Бала деген бала да. Бала баланын иши чала дейт. Сөзсүз түрдө көзөмөлдөп карап, эй деп айтып коюш ушул ата эненин милдети да. Мен эми баягы ошондой болгон мезгилде түздөп, жаап жашырып, же айтып, жолуккан сайын баягы насаатыңды айтасың, акылыңды айтасың, анан өзү сурайт. Ошо билбегендер сени, бир жерден түшүнбөгөн нерсесин келип өзү сурайт. Мен жакшынакай түшүндүрүп айтып берем. Мынакей, биз азыр ошол биздин фитнес комплекстин жанында турабыз. Баягы сырткы көрүнүшү да. Бул жерде эң акыркы заманбап технология колдонулган. Бул бизден азыр комплекс, бул жер экозона да. Экозона. Бир литрдагы түтүн чыкпайт. Бүт таза аба, бүт бардыгы мынакей. Ушу күндүн эсебинен бүт биз ошо алабыз. Жылуулукту дагы, светин дагы, башкасын дагы бардыгын ушу мына ушул күндүн эсебинен алабыз. Көрдүңүзбү? Бир да түтүн жок. Биринчи жагынан бул ошол экология жагынан таза, шаарды булгабайбыз. Экинчи жагынан бул экономия кыргызча кандай болот? Үнөмдөө жагынан жакшы. Анан үчүнчү жагынан чөнтөккө да жакшы. Баары биригип туруп, ушундай да. Ошон үчүн бул жер баягы өзүнчө үлгү боло турган. Азыр чындап эле биз айтып атпайбызбы? Европа ошол баягы жашыл экономика бар да мынакей. Бүгүнкү күндө биз иштеп атабыз. 100% ошол эң заманбап акыркы технологияны колдонуу менен бирге күндүн эсеби менен монтип таза ошондой бир аянтчаны түздүк. Көрдүңүзбү? Вот эгер ушуну жайылтып биз Кыргызстанга бардык областтарда, бардык шаардарда ушул эле технологияны колдонсок, демек биз баягы айтып аткан түтүн болбойт, таза шаар болот, таза мамлекет болот. Анан эң негизгиси үнөмдөп атпайбызбы? Үнөмдөп баягы чөнтөккө жакшы. Ошон үчүн мен айтарым ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эми сизди көптөрү билет, сиздин мындай жакшы жеткиликтүү өзүңүз түшүндүрүп айтып бере аласыз. Мынакей даяр аянтча турат. Ушуну эле Кыргызстанга жайылтып коюш керек болду, башка эчтеке. Мындай кызыгып келип, сурап, көрүп, ушундай жасайлы дегендер барбы? Аз. Аз, Мен өзүм айтам, өзүм чакырам. Ай келгиле, көргүлө, мынакей салгыла, аз. Бирок акча кетип атпайбы? Мына салып атпайбыз, заңгыран үйлөр салып атабыз, бүт баарын салып атабыз. Эгер ушул эле технологияны колдонуп кичине анча-мынча акча кетет, бирок кийинкиси жакшы болот атпайбы? Кийин анын баарын актап атпайбы? Биз неме арканды узунураак таштайлы айтат окшойбуз, кыска ойлонуп эле анан. Кыска ойлонуп. Оңой жолуна качырып. Жакшы экен агай. Сонун нерсе, сонун үлгү көрсөтүп атыптырсыз. Ошондой эле унааларды дагы ошо. Электр унаалар көрөк азыр келсе Кыргызстанга, ошого дагы бир мүмкүнчүлүк шарт түзүлүп берсе, андан бетер тазармак белек дейм да. Ооба, эң туура. Биз биринчилерден болуп ушул жерге неме ачабыз, станция. Зарядный. То есть как бы машина келип заправка кылып атпайбы? Биз азыр сүйлөшүп атабыз, келип ушул жерден баягы машинаңызды коюп, зарядтап кайра кетсеңиз болот. Ошол боюнча станция куралы деп атабыз биз, Кудай буйрса. Ошого келебиз да, өтөбүз да. Азыр эми көрүп атасыз, мына дүйнөдө эмне болуп атат. Ошон үчүн бул эртеңки күн бул сиз айткан ушундай электромобилдерге келе турган убакыт келип жетти. Ошого биз биринчилерден болуп шарт түзүп, ошого бир жардам берели деген ниетибиз бар. Сонун агай. Бүгүн агайдын жакшы бизге берген үлгүсү достор, улуттун оңгусун бекемдөө менен заманбап жашоону чогуу өрүү. Сонун бекен агай. Айкалыштырып, айкалыштыруу. Мына ушунда аябай сонун бийиктикке чыгабыз агай. Туура, эң туура. Сон азыр болсо анда агай менен дагы ичине кирип, дагы башка жактарын да көрөлү. Көрөлү агай? Көрөлү. Сиздин жаштыгыңыздын сырын көрөлү да. Көрөлү.
Кыз балага атанын берген тарбиясы, мээрими, сүйүүсү бөтөнчө болушу керек экен да, жашоодо бактылуу болуш үчүн. Силердин баягы ата бала мамилесинде кандай сүйүү бердиңиз, кандай тарбия бердиңиз? Мен эми бир жагынан апасы каза болгондон кийин ата дагы анан апа да болуп калдым да. Эки милдетти моюнга алып, андан кийин ошол апасынын тарбиясын дагы бердим. Себеби апасы ошо биринчи курска өткөндө каза болгон. Бул баягы переходной возраст деп коет го. Ошондо эң татаал, эң момундай бир ошол убагында сөзсүз түрдө ошол атанын жененин баягы көзөмөлүндө болуш керек да. Ошол убакта адам же бул жака кирип кетет, же тияка кирип кетет. Чоңоюп калды эми. Ошон үчүн мен ойлойм, биринчиден апасынын ошол жакшы тарбиясын алган. Анан мен ошол апасынын тарбиясын улап, мен жакшынакай болуп, ошол туура жолду тандап өзү. Анан мына бүгүнкү күндө ушундай жакшынакай түз жолдо баратат. Бул менин кыздарым ошо негизинен булар үчүн идеология бул эмгек. Кичинесин баары көрүп калды. Апасы экөөбүз күнү түнү иштечүбүз да. Анын баарын көрдү да. Булардын оюнда ошол көрсө, ошол адамды даңазалаган, адамдын ошол бул коомчулукта ордубарын, сый-урматын көрсө эмгек турбайбы деп. Анан менин кыздарым дагы ушул көбүрөөк ошо эмгекчил, эмгекке жакын, ошо эмгекти бир мындай баалаган балдар да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошол атанын, эненин тарбиясын көргөн кыздар, балдар өзү жакшы болот экен. Кудайга шүгүр жакшы. Мен сыймыктанам. Бир да мындай бир эки кызымдан тең мындай мени көргөн жокмун. Бир проблема кылып, же бир кандайдыр бир уяла турган жок. Тескерисинче экөөнүн тең ар бир кадамы ошол сүйүнө турган, кубана турган ушундай турмушта окуялар болуп атат. Дүйнөдө эң алдыңкы клубтардын бири деп атпайсызбы? Ооба. Анан муну башка өлкөлөргө барып, көрүп, анан атайын салыштырып салдыңыз да, Ооба, мен фитнес дегенде түшүнүк жок болчу да. Өзүм ошо ворд-класска барып машыгып жүргөнмүн спорт менен. Анан башыма келди да, эмне үчүн мен өзүмө салсам болбойт деп. Бирок мен муну түшүнбөйм, билбейм. Ошон үчүн Европаны барып кыдырып, барган жерде ошол эң заманбап, жаңы ушундай фитнес клубтарга барып, көрүп, тартып, алар менен баягы байланышып, кандай эмне кылыш керек, үйрөнүп келип анан салдым да. Ошон үчүн мына ушундай заманбап, өтө чоң 6000 квадрат. Өзү Европада ар бир квадрат өзүнчө алтын да, алтын барабар. Аларда кичинекей, чоң залдар аз эле. Бул жер ушундай эмне менен өзгөрүнөт? Бул чоңдугу менен, кенен, өзүңүздү кенен сезесиз. Мынакей баардык заманбап технология бул жерде айтып атпайбы мына. Суу бул жерде бул сууну ичип алсаңыз эчтеке болбойт. Себеби ошондой качество бар да. Ичип алсаңыз эчтеке болбойт. Себеби ошондой фильтрден чыккан, ошол ичкенге дагы даярдап берген ошо технология, ошо фильтрлер чыгат. Көрдүңүзбү? Ичип алсаңыз да эчтеке болбойт сиз. Мына өзүнүн кудук бар. Ошол кудуктан чыккан артезиан суу гана түшүп атат. Жуунган суу дагы, ичкен суу азыр барып көрөсүз, ичип көрөсүңөр. Түшкөн суубуз дагы баардыгы ушул артезиан суу. Өзүңүз келип турасыз, анан жакшарып атасыз. Бул кыймыл, бул деген жашоо. Балким ошо жашаруу. Себеби канчалык машыгып, канчалык мындай көбүрөөк кыймыл болуп, жакшынакай ошол образга кирип жашасаңыз, ошончолук өзүңүздү жакшы сезесиз. Анан мен чындап эле иштегим эле келе берет. Эгер бир күндө 24 сутка болсо, ушу 20 саат басып жүргөнгө мен даярмын, чарчабайм. Себеби ушул кыймылдын натыйжасында ошондой бир касиеттер, ошондой күч келет да. И жаштыктагы баары да ушул спортто да. Сону сууга сүзөт экенсиз, тияктуу спорт зал экен, аякта чуркайсыз. Аякта чуркайбыз. Мана кааласаңыз келип жатып эс аласыз. Көлдүн жээгинде суу шарылдап атат. Жакшынакай эс алып, жакшынакай ушундай бир өзүңдү жакшы сезесиң да. Сонун анан ошого баардык шарттар бар. Жакшы. Жанагы ден соолукту чыңдагандагы тамак ашка дагы маани берип турсуңар, э? Баардыгын бир неме кылган турбайсыңар, блок кылып. Спорт
бул деген ошо тамак аш менен түздөн-түз байланыш. Эгер спорт менен машыгып, бирок тамак ашка көңүл бурбасаңыз, андай результат болбойт. Негизги тамак аш. Спорт, тамак аш, туура тамактануу. Ошонун негизинде анан кааласаңыз арыктайсыз, кааласаңыз күч аласыз, кааласаңыз бүт денени өзгөртөсүз. Ошон үчүн бул баягы бири менен бири байланыштуу да. Ошон үчүн биз өзүбүз эми тамак сферасында иштейбиз да. Ошон үчүн биз ошо тамак аштын эң пайдалуу, эң керектүү ошо түрлөрүн мына коюп койгонбуз. Сатат. Ошол жерден барып тамак ичишет, керек болсо үйгө алып кетишет. Ошол эртеңки тамагындагы, түшкү тамагында алып кетип ичсе да болот. Кааласа бияка келип ичсе болот ушундай. Бул улуттун ден соолугуна кам көрүү десем болот турбайбы? Эң туура. Эң туура. Бул деген өзүнчө идеология да. Канчалык машыксаң, канчалык ушундай өзүңө көңүл бурсаң, ушундай туура жашасаң, ошончолук ден соолук чың болот, көп жашайсың. Кандай өлкө болбосо негизги максат ошол да. Сонун агай. Анан энергиялуу болгондо дагы адам көбүрөөк иш жасаганга мүмкүнчүлүгү болот экен. Жаштык баардыгы сонун агай. Жубайыңыздын да экинчи ирет үйлөндүңүз, анан жаштыгы көбүрөөк сизге дем шыкак береби же аята жаштык кылып атат деген көбүрөөк каталары болот бекен? Жаштыкта өзүнчө бир бөтөнчө касиет. Аны баягы туура түшүнүш керек экен, баарыбыз билебиз. Жаштардын энергиясы көбүрөөк болот, жаштардын бүгүн заманбап мондай турмуш болуп атпайбы? Коомчулукта анан жаш адамдардан көп нерсени үйрөнсө болот. Баягы айтат бизде, көптү окуган эмес, көптү көргөн билет деп айтып атпайбы? Ал да туура. Бирок мындай бүгүнкү күндө жаштар чындап эле кыйын. Жаштардан көп нерсени үйрөнсө болот. Мен мисалы үчүн жумушта болобу, ошо үйдө болобу, турмушта. Мен кандай гана мүмкүнчүлүк болбосун, ошону туура жакка алып, үйрөнүп, эгер туура мындай жактары болсо, ошо үйрөнүп, ошо турмушта колдонууга аракет жасайм. Анан жаштык деген бул өзүнчө керемет. Ошон үчүн мен сыймыктанам, жакшынакай бирибизди ошо сүйүшүп, күйүшүп, мисалы үчүн мен алгачкан жокмун, уурдап алган жокмун, ортобузда ошондой жакшынакай сүйүү пайда болуп. Мен 11 жыл жүрүп калдым да, 11 жыл бош жүрүп калдым. Анан бирок турмуш деген улана берет экен да, жашаш керек. Анан кийин мен дайыма айтчумун, досторум, туугандар, качан үйлөнөсүң? Үйлөнбөйсүңбү? Кээде даже мен аяштарыма айтчу, Турузбек бул эркек эмес. Силер түшүнбөйсүңөр, мен эркек болсо үйлөнөт эле деп. Ушуга чейин барышкан да, көрдүңүзбү? Бирок мен айтчумун дайыма, менин жүрөгүм дүңк дебесе кантип мен үйлөнөм? Мен кантип жашаймын? Эгер мен ошол адам мага жакпаса, ортобузда бир сезим болбосо, сүйүү болбосо, мен анда жүрүнө жалгыз жашаганым жакшы деп айтсам, аны көптөр түшүнчү эмес. Мен мына Кудайым бар экен, жакшынакай ошол бирибизди табышып, баш кошуп, үйлөнүп, мына бүгүнкү күндө бир кыз, бир уулум бар, жакшы. Ошол мени шылдыңдап жүргөн аяштар бүгүн сөзү кыска, оозун жаап кечирип кой Турузбек дешип. Ушундай да, ошон үчүн бул турмушта эң негизгиси бул жумушта болобу, турмушта болобу, жумушта да өзүң сүйгөн ишиңди жасайсың да. Жөндөн жөнүнө көрүнгөн ишке кирише берген болбойт да. Турмушта ушундай, эгер адам жакса, ошол сезимиң болсо, жакшы көрсөң, анда турмуш болот да. Мен ушу жараткан Аллама 1000 мертебе ыраазымын, себеби мен ошондой адамды кездештирип, ошол менин берметимди жолуктуп, мына бүгүнкү күндө жакшынакай жашап атабыз. Анан эми бул жерде чогуу жашагандан кийин баягы жаш же улуу деп айтылбайт. Чогуу жашап атабызбы, эми ошол чогуу эле деп түшүнсө болот, мындай жашоону. Анан бирибиз жаш, бирибиз мындай улуу деген сөздө мен алысмын, себеби деген биздин көз караш, биздин сезим, биздин баягы максат жашаш керек болчу, мына жакшынакай жашап атабыз. Зал мынакей. Бүт могу спортивный оборудованиялардын баардыгы ошол Америкадан келген эң акыркы баягы линейкасы да. Мынакей заманбап, эң кымбат
премиальный класстагы оборудованиялар бул жерде. Эң акыркы баягы достижение. Баягы машиналарда эле маркалар бөлүнүп атпайбы? Ошо ошондой эле бул да ошондой да оборудование бардыгы. Мынакей бул жердин эң негизги касиети бул аба. Ошол баягы климат контроль да. Толук аба тазаланып турат. Себеби деген бул жерде баягы машыгышат да. Тердейт. Ар бир адамдын тердей жыты бар. Бу жерде байкадыңызбы, бир да жыт жок. Бардыгы мындай жакшынакай, таза аба, себеби таза аба кирип турат, эски абаны соруп чыгарып турат. Ушундай технология колдонгон да, бул дагы Европанын технологиясы. Мировой бренд. Шуну колго койгонбуз. Эң кымбат, эң негизги кымбат ошол абаны тазалоо технологиясы да. Мынакей ушинтип баары машыгышат. Мынакей карасаңыз мушташасыз бокс. Ал жерде восьмиугольник деп октагон деп коет. Ал жерде ошол без правил баягы. Правиласы жок. Бул жагы борцовский зал деп мына. Көрдүңүзбү мынакей? Кандайсыңар? Эми жүрүңүз, мына кереметти бияктан көрөсүз азыр. Азыр дүйнөдө ушул тренд, мода экен да ушундай. Ошол бассейн менен ошол машыгуу залы бирге болот экен. Ошол азыркы мода мындай айтканда. Көрдүңүзбү мынакей? Мынтип баса бересиз биякта. И биякты көрүп, эсе балким бала акыра сууга сүзүп атат, же бир жолдошуңуз сүзүп атат, карап, мындай жакшы. Сулуу кыздарды караса болот экен да. Дейм да, мына эң туура байкадыңыз. Бул жерде көптөр ошо сулуу кыздарды карайт. Кыздар тескерисинче сулуу жигиттерди карайт. Вот ушундай. Сондай. Байкадыңызбы? Бир дагы тренерлер барбы агай? Бар. Толтура тренерлер. Ошол эмне проблема бар, ошого жараша анан булар сизди ошол машыктырат да. Белиңиз ооруса, ошол белди сакайтынын жолдорун биле турган эме бар. Эгер лишний вес болсо, лишний вес. Эгер арык болсоңуз, бүт мына көчүк-сөчүктү чоңойтуп кадимкидей, булчуңдарды чоңойтуп, серьезно, атайын тренер бар. Кадимкидей помпоюп чыгарып берет, ягында биягында. Серьезно, ушундай экен заман. Атайын ошондой оборудованиялар бар. Машыгасыз, кадимкидей баягы ушундай болот. Даже эркектер даже көрдүңүзбү? Мен өзүмө билем, өзүм көрүп атам да. Ошон үчүн ушундай бул жерде эмне десеңиз, баарын ошо терлер үйрөтүп, жасап, ошондой алып келет. Бул баары отуруп алып чай ичсе болот, телефондорду зарядка кылып коесуз, тура берет. Мынакей отуруп алып кофе, чай, тамак ашыңызды алып келип берет бияка. Бул баягы силовой блок деп коет, баягы бүт гантелдер, күч, булчуңду чыгарам десеңиз бияка. 60 жашта бала көрүү ал кандай сезим болот экен, таттуу болот бекен балдары, өзгөчө болот бекен, акылдуу болот баласы деп айтат. Сөзсүз. Чындап эле мен 62 жашымда төрөлдү да манас. Мен бөтөнчө көрөм. Апасы урушуп коет, кээде тилдеп коет, чымчып коет. Ошондо менин жүрөгүм ооруйт. Мен эмне десе баарын аткарам. Себеби деген бир бөтөнчө көрүнөт экен да. Кызым дагы, уулум дагы ушунчалык бир мен үчүн мындай сөз менен аны түшүндүрүп айта албаймын. Ошон үчүн мен уруша да албаймын, бир жаман бир айта да албайсың, себеби деген ошо сиз айткандай кийин кеч көргөн балдар ошондой даамдуураак болобу деп ойлойм да. Анан мен дагы атам 56 жашында мен төрөлгөмүн. Анан ошо кеч төрөлгөн балдар тың болот деп коет, ошо чын эле болсо керек. Мен өзүмдү айта турган болсом, мен ушул өзүмдү жакшы сезем. Оору деген түшүнүк жок. Иш, кандайдыр максат, ушунун бардыгы менимче ошол кеч төрөлгөн балдардын касиети болсо керек. Себеби ошол атанын баягы бышып, жетип, видимо, эмне деп коебуз биз вот. Ошол моменттегинден кийин төрөлгөн балдар балким ушундайдыр. Менин баягы медик достор бар, көп медик досторубуз бар. Ошолор айтат, ушундай эле болот деп. Эркектерде потенциал чоң болот. Бекерден айткан эмеспи, 70 бай, 80 бай, 90 бай деп айтсаң, бүгүнкү жаштар адамдар жок, бул жомок, же болбосо ушундай башкача көз караш менен
түшүнүшөт, кабыл алат да. Жок, андай эмес. Бул потенциал бар, аялдарда да бар, эркектерде бар. Ошого татыктуу жашаш керек. Ден соолукчун болсо эле. Ден соолукчун дараш керек, да. Агай, ушул жасалга абдан кызыктырып атат мени. Бүркүт, Умай эне, анан эки жакта тең кыздардын элеси тартылган сүрөт. Көбүрөөк ушул аял затына басым жасап, анан бул жакта да Элечекжен апабыз көрүнүп турат. Бул баягы аял затына көбүрөөк маани бергендик, аял затынын орду улук дегендик деп түшүнсөм болобу же? Эң туура айтасыз. Вот айтат го, 5 аялдын таманында дейт. Көрдүңүзбү? Кыргыздар биз өзү бир бөтөнчө элбиз да, ошондой ар нерсени барктап, багалап, ошого жараша ушундай айтылат да. Карабайсызбы, кандай философиясы? 5 аялдын таманында. Демек, бизде аял заты кыргыздын турмушунда өтө баягы өзүнүн чоң орду бар да. Чындыгында карасаңыз, бүт мынакей ушу биздин комплексте бул жерде ошо негизи аялдардын өзүнүн орду бар. Эми сөзсүз Айкөл Манас атасынын ордосу, бирок ошол менен бирге бул жерде аялдын, бир аялда затынын өзүнүн бир чоң ордун байкап билсе болот. Ошол мына Умай энебиз туурабы? Умай энебиз турат. Бул деген өзүнчө чоң тарых, чоң философиясы бар. Ошол биздин кыргыз аял затына болгон баягы сый, урмат аял затка болгон. Мынакей ошо биздин элечек, биздин кийимдер, мына көрүп атасыздар. Бардыгы бул ошончолук кыргыздын, кыргыз элинин, кыргыздын жигиттеринин дегеле эркектердин аял затка болгон баягы сый, урматын билсе болот да. Эмнеге бүркүт менен катарлаш Умай энебиз? Эмне бир ою барбы же жөн эле ушундай төп келип калдыбы? Эми мындай айтканда, менимче ошо топ келип калды. Ошондо атайын жасалган, муну өзү негизи биздин художникибиз бар. Ошону сураш керек да негизи. Бирок негизи бүркүт деген өзүңүз билесиз, тоже бул ондай эркин жаныбар да. Ондай эркиндик сүйөт, учуп жүрөт, баары мамтып каалаган жагын учат. Анан ошол бозидин жанында биздин маанибиз ушундай бир өзүнчө бир чоң мындай бир философиясы бар да. Менимче ошону топ келишип турат, карабайсызбы өзү? Композиция катары топ келишип турат. Ушунун баардыгы эске алынып, видимо, биздин ошол художниктер жасаган. Агай, ушул символуңарчы азыркы абалды түшүндүрбөй элеби? Мисалы үчүн биздин айымдарыбыз эркин болуп атат, бийик учуп атат, көп жеңиштерди багындырып атат. Мисалы үчүн ошол эле жогорку кеңеште өзүңүздүн кызыңыз баш болуп, же болбосо Айсулуу Тыныбекова бүт дүйнөгө кыргыз желегин желбиретип атат, жана ошондой эле десек. Туура, эң туура. Мына бүгүнкү күндө заманбап убакта дагы биздин бүгүнкү күндө аялдардын орду өтө чоң. Мына өзүңүз айттыңыз, биздин кыздар аркылуу чындап айтканда бүгүнкү баягы жакшы кыргызды даңазалап дүйнөгө тааныткан бүгүн аял заты болот баягы. Эркектери караганда бүгүн аялдардын өтө чоң орду бар да. Муну айтып өттүңүз, ошол эле Айсулуу Тыныбекова дедиңиз. Эми азыр эстеп айтып отурса көп, бирок бүгүнкү күндө чындап эле аял затынын орду илгери кандай болсо бүгүнкү күндө ошондой. Бүгүндө андан да өзгөчө жогору деп ойлойт элем да. Себеби деген бүгүн эгер кандайдыр бир жакшы жашоо, жакшы баягы дүйнөгө таанылуу, жакшы бир нерсе ошол аялдын колу менен, аялдын жүзү менен болот да. Ошон үчүн бул дагы өтө бир жакшы жашан. Мырза катары, ушул мырзалар, эркектерибиз аялдын кадырына, баркына канчалык деңгээлде жетип атат, агай? Менимче бул өтө чоң жооптуу суроо. Азыр айтуу кыйын. Чындап эле биз бүгүнкү күндө эркектер бир аз ушул биздин аялдардын баркына жете албай, жакшы баалай албай, балким жакшы момундай бир көңүл бура албай жатабызго деген мен ойдомун. Себеби деген мисалы үчүн эстеп отурсаңыз, мына Курманжан апабыздан баштап, Датка апабыздан баштап
кандай гана бизде Кыргызда аялдардын оору керек болсо ошол оорду бар, ошо бизди башкарып да келген да. Ошон үчүн бүгүн биз ушундай бир жакшы ишеним көрсөтө албай, ушу биздин кыздарыбызга бир татыктуу, бир жакшы көңүл бура албай, бир ушундай бир убакыт болуп турат. Бирок мен ойлойм, аялдар бизге айттырбайлы, өзүңөр эле ошол бир баалуулуктарды ошол күндөрдө өзүңөр жетесиңер. Мен буга ишенем, себеби бизде бүгүнкү күндө мындай татыктуу, бир чоң колдон иш келе турган, ойду мындай дүйнөлүк масштабта мындай ой жүрүтө алган аялдар бизде бар эмес, жок эмес, бар. Ошон үчүн мен ойлойм, сиздердин убагыңыздардан аз калды келет. Буюрса, сон жана сүйлөшүп калдык эфирден сырткары. Илгери байбичелер көбүрөөк даанышман болгон, анан баягы абышкасынын күүлү күчтүү экенин көрүп, дагы тукум калсын деп, анан жаш токол алып бергенге мүмкүнчүлүк берген деген темага кирип калдык. Азыр аялдар болсо, жок, меники эле болосуң деген нерсе бар да, менде мисалы үчүн жагай. Анчалык даанышмандыкка жете электербиз балким ал нерсени түшүнө электербиз. Кандай дейсиз? Эми чындап эле мен өзүм айтып атпаймынбы, мен ошол атамдын экинчи аялынанмын. Мындай айтканда, токолдун баласымын да. Ошол байбиче түшүнүп, илгери баягы медицина өнүккөн эмес болчу да, кичине инфекция жармашып калып балдар өлө берген экен да. Анан эжем жалгыз калып эле ошону түшүнүп, баягы пейил кенен адамдар барат экен да. Кой деп туруп, анан кийин алды, анан ошол биздин апабызды алып берип, анан биз төрөлүп атабыз. Көрдүңүзбү, бул дагы өзүнчө бир адамдын кенендиги, кең пейилдиги, ошол аял затынын да. Бирок жакшы да, мынакей биз канча аялдан болсо дагы жаралдык дагы, бирок ошо атанын жолун жолдоп, аккан арыктан суу агат деп, мынантип жолун жолдоп келе атабыз да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул энди мына философия жагынан карай турган болсо, өтө чоң бир даанышмандык, ошончолук бир кенендик, ток пейилдик, ак пейилдик деп мен түшүнөм да аял затынын. Ошон үчүн туура эле болгон экен. Бул жерде баягы турмушта туура түшүнүш керек. Мындай да туура түшүнсө болот. Себеби деген кантип эле өзүңүздүн бирөөгө ара көрүп берип коесуз. Андай туура түшүнүш керек да, туура. Бир жагынан эми ошондой бир мүмкүнчүлүк болсо, адам кенен болсо, кененчиликке барыш керек. Эч бир зыяны жок. Балким ал кезде агай, мен ойлойм да, эркектик сапат, эркектик касиет бийик болгон үчүн, баягы ушул аларды ушунчалык мындай бийик көргөн үчүн ушул адам тукумуланып калсын деген даанышмандык болсо керек. Азыр балким эркектерибиз ушунчалык бийик болсо, касиети ушунчалык чоң болсо, эркек деген атка татыктуу болуп атса, байбичесинде балдарында укмуш багып, ашып ташып атса, балким андай даанышмандык табылып калар беле. Туура, туура. Үмүт, бул үмүт деген чоң нерсе да. Үмүт сөзсүз болуш керек. Мен ойлойм, ошол эле мезгилде бүгүнкү турмуш болгон экен да. Себеп дегенде, мен мына Айсулунун баягы шайлоо убагында алып барып, бизде 100гө чыккан, мен ошо атамды көргөн, атам менен чогуу жүргөн бир аксакал киши бар да. Үйүнө барып, батасын алып барайын деп атайын бардык. Алып барып, анан мен тамашалап сурап калдым да. Аба, ушул менин атамды айтат, ушул туурабы, канча аялы бар десем, мен билгенден экөө эле дейт. Мен айттым, 4 аял бар деп айтып атышпайбы десем, жок, калган экөө дейт, алар ойнош эле дейт. Көрдүңүзбү? Ошол убакта, мына, менин атам 1900-жылы төрөлгөн экен да. Ошол убакта мына ойнош деген понятие. Көрдүңүзбү? Болгон экен да. Ал киши айтып атпайбы? Ал жок, экөөнү мен билем, атынан бери айтып атпайбы? Алар ойнош болчу деп. Демек, бүгүнкү турмуш ошол убакта болгон экен да. Анда интернет жок болчу да алай. Интернет жок болчу, туура айтасыз. Көп нерсе көрүнгөн нерселер мына жабылуу аяк боюнча калчу да. Калчу, туура айтасыз, туура. Ошон үчүн мен айтат элем, эми ал эркектер жөнүндө сөз болуп кетти, ошо кечээги эркектер менен бүгүнкү эркектер. Ал убакта бүт баары таза болчу, экология, тамак аш, тияк бияк, эркектер күчтүүрөөк болчу да бүгүнкү районда. Бүгүн эми биз төрөлгөндөн баштап эле антибиотик, балакеттин баарын ичип атпайбызбы? Болгон баланын микрофлора ички баарын өлтүрүп атпайбызбы? Көрдүңүзбү? Азыр эле сразу мени памперсти кийгизип атабыз.
Бала деген сийгек болуп калат экен. Анан кийин баягы эркектик касиети дагы төмөндөй баштайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эркектер ошон үчүн биз бир аз мындай жумшагыраак, анан кичине жалкоорок болуп атабыз да. А мурунку эркектер биз ошол эле ылайда, чаңга, сыртта, кышындасы жылаң эле басып, мен Рыспек деген агайым бар эле. Илгери биз басканда дейт, тикенектер кырс деп сынат эле дейт, жылаң айлак басканда. Азыр басып көрүңүзчү, даже жөн эле мындай кумга баса албайсыз. Көрдүңүзбү? Илгери мындай бул ботинке же обувь дегенди билчү эмес да. Жылаң айлак кышы жай менен жүрчүбүз да. Ошон үчүн ден соолук болгон, эркекте болгон, ошо касиеттин баары ошондо, менимче. Агай, бул бүт бардык комплекстериңиздердин баарын кыдырып, бардык нерсени көрүп, ушул ар бир ишиңизге аяр мамиле жасайт экенсиз. Анан болгон фантазияңызды коюлдуруп, бир чыгармачылыгыңыз дагы өркүндөп өсүп турат экен да. Анан сизден мынтип карап атып, өзгөчөлүгүңүз ийгиликтүү ишкердин өзгөчөлүгү ишин биринчи сүйгөндүгүндө экен да. Мындай акча кубалабай, алгач идеяны биринчи коюп алып, ошо идеяны сүйүп, идеяга ашык болгондо анан акча өзү келет окшойт. Туура бамдадымбы? Туура бамдапсыз, туура. Бул эгер акчанын артынан түшүп алганда, анда жакшы из калтырбай аласыз. Биринчи кезекте ошо сиз айткандай, бир ошо максатка жетиш үчүн, аткарыш үчүн ошол жака көбүрөөк көңүл буруш керек да. Мисалы үчүн, мынакей мен өзү чыгармачыл адам катары, өзү негизи ишкерчилик бул чыныгы чыгармачылык иш. Көрдүңүзбү? Чыгармачыл адамдарга ишкерчилик мындай тезирээк баягы результатын берет да. Себеп деген кандай гана иш болбосун, бул чыгармачыл көз караш менен караш керек. Көрдүңүзбү? Ошондо келечеги бар. Ошондо каалаган максатыңызга жетесиз. Бүгүнкү күндө көпчүлүк мындай алганда ишкерчиликте негизгиси баягы ошол базар экономикасынын закону боюнча, мыйзамы боюнча эң негизгиси баягы киреше табуу. Көрдүңүзбү? Прибыль деп атпайбы, ошо акча табуу. Акча. Бул да туура. Бирок мен тескерисинче түшүнөм. Бул негизи ошол из калтыруу. Жасаш керек. Мындан эртең дагы бир 10 жыл, 20 жыл, 100 жыл өткөндөн кийин дагы бул өзүнчө баягы орду болуш керек. Ой, укмуш болгон экен. Укмуш кылган экен деп мисалы үчүн ушундай да. Ошон үчүн бул жерде эң негизгиси менин турмушумда, ишкерчиликте бул ошол чыгармачыл көз караш менен иштөө. Ошол негизгиси. Анан акчанын артынан түшкөн жигит эмесмин. Мен деген мынабы биздин заманбап бүгүнкү технология болобу? Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Же болбосо биз баягы илгертен калган бизден ошо каада салт мындай кереметтер болобу? Ошону карап көрсөңүз, ошо көрдүңүзбү? Негизги максат биринчи кезекте ошол баягы максатты алдыда коюш керек. Ошол алыш керек. Керек болсо кылымдардан кылымга. Мына боз үйдү вот 50 баягы бал титиресе дагы бул эчтеке болуп тура берет. Эмне бул эч убакта бузулбайт да, даже кыймылдап да койбойт. Тура берет. Кандай касиети бар. Ошон үчүн бул мен жасап аткан иштердин бардыгы бул кылымдардан кылымга ала турган иш. Биздин жаш мына келе жаткан балдар, муундар көрүп туруп ошол кыргыз элинин улуулугун таң калып, шуну кийин да улап кете турган мына иштерде ушул эң негизгиси. А бул эми акча. Бүгүн таптың бар. Мына азыр дүйнөлүк кризис болуп атат, туурабы? Банкрот жок. Бар эле акчаңыз уже жок болуп калды. А мунуну жогото албайсыз да. Өрттөп ийбесеңиз муну баарды калат. Кылымдардан кылымга, ошо биздин муундарга, биздин бала бакырага, биздин дүйнөдөн кандай гана адамдар келбесин көрүп, ошо кыргыздын улуулугун көрүп, ошого баягы баа берип таң калган ошондой иштер жасаш керек. Мисалы үчүн мен айтып кетем, мына Кыргыз айылын барып чогуу көрүп келдик. 2004-жылы Танаев менен кошо 6 мамлекеттин премьер-министри келген. Ошондо Кытайдын премьер-министри Вин Зао деген баабы, ошондой деген премьер-министр келген. Тамак аш төгүлүп чачылып турат. Бүт карабай боз үйдө кирип алып сурап атыптыр да. Анан мени чакырып калды, ошондой сиз чакырып атат премьер-министр деп келсем, ошону айтып бер. Мен келгенче ошо
Тасмағаметов ошол Қазақстандын премьер-министри эми билишинче айтып атыптыр. Мен келгенден кийин суроолорду берди, бүт айтып бердим. Тамакты даже карап койгон жок. Протокол боюнча тамак отуруш керек болчу. Убактар аз. Бүт сурап, суроолоруна мен жооп бердим. Анан Танаев жанына отургузуп алды, кетирбей. Отуруп туруп соо берип койсо уят болуп калбайын деп. Анан ошол жерде айтып атпайбы? Николай Тимофеевич дейт. Сиздер айтып атпайбы, кыргыз эли кичинекей мамлекет жок. Сиздер улуу эл экенсиңер, улуу мамлекет экенсиңер. Мына силердин мындай маданиятыңар бар экен, тарыхыңар бар экен. Сиздер көчмөн маданиятыңарды сактап калсаңар, мына азыр айтып берди. Мындай эл жок. Өнүккөн азыр Европа мамлекетин алсаң да кече кийинеле булардын тарыхы башталган. Силердики ого адамзат келе жаткандан баштап өзүңөрдүн маданиятыңар, тарыхыңар бар экен деп айтканда, силер улуу эл экенсиңер. Көрдүңүзбү мына келеген бир өлкөнүн ошол премьер-министр айтып аткан сөзү. Мынакей, ошон үчүн мен айтат элем, бул кыргыз айыл өзүнүн функциясын толугу менен аткарды. Көрдүңүзбү? Бул деген мынакей, ошентип улуу өлкөнүн элдеринин башчылары келгендеги кыргызга берген баасы. Демек, мен жасап аткан ишкерчилик бул туура жолдо. Ошол негиз менен өзү түптөлгөн, башталган. Агай, бул дөөлөт айтышат го, толук болот, анан какайсаң, кактасаң эле тоолонуп кетет, же болбосо бүкчүңдөсөң тоолонуп кетет деп. Анан рызкыны, дөөлөттү, ошо байлыкты күтө билген дагы бир мүнөз болуш керек экен адамдын. Бир касиети болуш керек экен. Канткенде адам ушул нерсени күтө алат экен, агай? Кандай адамга жугумдуу болот экен? Мен күтүлбөгөн өтө оор суроо мен үчүн. Биринчиден, мен ойлойм да, бул баягы эмгек, талыкпай, ошол болгон билимиңди, илимиңди, бүт күчүңдүн баарын жумшап, рахат алыш үчүн, келечек үчүн иштесең, менимче, бул ошо дөөлөт дагы томолотпой агзыйбай кармап каласың. Анан экинчиден, бизде бир бүгүнкү күндө өтө оор баягы мындай бир мындай турмушта касиет керек. Адам болуш күндө. Бул эң кыйын мен үчүн деген да. Көрдүңүзбү? Ар күндө. Мына бизде азыр бүт алдамчылар. Көрдүңүзбү? Мага 10 киши келсе, 9 алдамчы. Мына ишенесизби? Кудай турат. Бирөөнүн эсебинен бир жашайын, бирөөнүн эсебинен бир ушундай бир күн өткөрөйүн деген адамдар. Ошо бирөө гана бир кичине мындай жакшы бир көз карашы бар. Көрдүңүзбү? Биз каяка баратабыз. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ошол эң негизги бул турмушта ошол күндө адамгерчиликти, адамдык касиетти сактап калуу бул эң барып турган ошол бир бакыт да. Ошон үчүн эгер сен адам болсоң, эгер сен ушу баягы өзүңдүн максатың болсо, ошол жакшынакай бир келечек болсо, анда ошол байлыкты да кармап каласыз, ошол болгон касиеттин баарын сактап каласыз. Себеби сиз билесиз эмне үчүн иштеп атасыз, каяка баратасыз. Көрдүңүзбү? Себеби деген биз көрдүк да, жылаңач келесиң, кайра жылаңач кетесиң. Мен баягы Меккеге барганда мен көрдүм. Жөнөкөй адам болобу, президент болобу, түшү жып жылаңач, баягы только баягы ак көйнөгүн кийесиз, кеттиңиз. Бул деген ушундай экен да, Меккеге барганда. 1000 миллиардер болосузбу? Жок, ошо шарт ушундай. Себеби философиясы. Жылаңач келдиң бул дүйнөгө, жылаңач кетесиң. Көрдүңүзбү? Ошо миллиардтарды кайра көтөрүп кетпейт экенсиз аркы турмушка. Баары калат да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул турмушта ошо калганда сөз кыла турган, мына жакшы адам дей турган, ошондо из калтырыш керек да. Ушул менимче ар бир адамдын философиясы, максаты ушундай болуш керек. Кудай алдында баарыбыз тең болот турбайбызбы? Ооба, баарыбыз теңбиз. Бүгүнкү турмушта бир ошо колдон келишинче адам болуш керек. Анан жакшынакай из калтырыш керек. Келечекке, ошол мамлекетке, муундарга ошол бир жакшы из калса, ошондон бир пайда алса, ошол демек анда ошо сен жасаган иш ошол керектүү иш. Ошон үчүн меники, менин көз карашым, менин жашоом, менин дегеле ушу максатым ушунда, менин идеологиям ушунда жатат. Сонун агай.
Сиздин бүгүн сизден алган сабагым кыргыз бол деген сабак болду да. Кыргыз бол. Кыргыз болгондо дагы улутуңду унутпаган уңгулуу кыргыз бол деген нерсе жакты. Философияңыздан кыргыз болгондо дагы ден соолугу чың, өзүнө кам көргөн, өзүн сүйгөн кыргыз бол деген философияңыз жакты. Кыргыз бол дегенде азыр экологияга, жаратылышка дагы өзүңдүн уңду калтырбай, ошолорду аяр мамиле жасай алган, ошолорду коргой алган кыргыз бол деген. Бүгүн сизден сонун чоң философия алдык агай. Чоң бир өрнөк алдык десек болот. Ыраазычылык билдирем. Муну сиз өзүңүз канчалык деңгээлде аңдап, билип жашап атасыз билбейм, бирок сырттан караганда бул бизге абдан бир чоң үлгү катары кабыл алдык. Анан кичинекей балдардан өйдө ушу кичинекей балдарыбызга угут себели азыртадан кыргыз кылып тарбиялайлы, кыргыздын улуу бийик эл экенин таанытып үйрөтөлү деген дагы философияңыз абдан жактагам. Бар болуңуз, абдан ыраазымын. Бүгүн атайын убактыңызды бөлүп, керели кечке биз менен болуп, анан ушул жакшы ой пикирлериңизди жеке эле биз эмес, бүтүндөй биздин көрөрмандар менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазымын. Мен бир нерсе кыланып турам да. Мен кыскача айтсам да, ошол терең мен айткан сөздөрдүн маңызын, маанисин ошол менден дагы жакшы түшүнүп, мына өзүңүз жыйынтыктап атасыз да. Мен ыраазымын. Мени дүйнөмдү, мен айта турган ошол сөздөрүмдү толугу менен сиз түшүнүпсүз. Менин ушул кааларым ошол түшүнгөнүңүздү дагы түшүнүктүү сөз менен коомчулукка ошондой жеткизип койсоңуз, бул өтө чоң иш болот. Себеби деген мына бүгүнкү күндөгү идеология ушул. Муну деген ар бир кыргыз угат сизди. Алар түшүнөт, сизди күтөт. Эртең эмне чыгат экен, андан кийин эмне алып чыгат экен назар, ким менен жолугат экен, кандай сөз болот, кандай тема болот экен деп. Ошондой элдер бүгүн коомчулукту күтүп атат. Эгер сиз ушундай сөздөрүңүз менен жеткирип айтып бергениңиз, бул кыргыз үчүн, кыргыздын келечеги үчүн, мен үчүн өтө чоң бир мындай жетишкендик. Мен сизге ыраазымын. Чоң ыраазымын. Талантыңыз өркүндөй бериңиз, бар болуңуз, жаркылдап, жайнап, ушундай жадырап жүрө бериңиз. Чыгармачыл ишиңиздерге мен ийгиликтерди каалайм. Ыраазымын агам. Урматтуу көрөрмандарым, улутубуздун уңгусун бекемдейли, көкүрөгүбүздө көрөнгөбүз көрүп чыксын, касиетибиз ойгонсун. Кыргыз кылымдарды карытып келген эл мындан ары да күчтөнсүн, бийик болсун деген темада кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар деп коштошобуз.